Канат Кенешевич. Аябай жакшы долбоор. Негизи деген сиз ушуларды көзөмөлдөшүңүз керек, федерацияларды. Жакшы долбоор. Бирок деген бизде бир нерсе бар да. Бизде федерация деген ар бир спорттун федерациясы. Бул деген саясий куралга айланып кеткен да, саясий куралга. Так айтканда колунда бар кичине мындай саясатта көрүнөйүн деген адамдар, саясатчылар, спорт федерацияларынын же президент, же вице-президент болуп алышат да. Бул деген туура эмес көрүнүш да. Бир четинен ал спортту түшүнбөгөн адам, бир четинен. Экинчисинен ал спортко күйбөйт ал адамчы. Ал жалгыз гана каражат берет. Ошо каражаттын негизинде эле ошентип иштеп жүрүшөт. Ошон үчүн мына бокс федерациясын алсак, АИБА менен биздин Кыргызстан бокс федерациясынын ортосунда эч кандай карым-катнаш жок. Чынында эле. Азиатский федерация боксу бар, Серик Конокбаев президент. Аны менен кичине карым-катнаш бар, бирок АИБА менен жок да. Ошол эмнеге алып келди? Анткени президент федерацияларды силер эгерде бул мыйзам долбоору кирсе, силер өзүңөр көзөмөлгө алсаңар, анан ошол федерацияларды карайсыңар да. Ошол биз сунуш катары силерге. Алмаз Акунжанович, бул биздин спорттун федерацияларын эгерде өкмөт өзүнүн көзөмөлүнө алса, эгерде ушундай каттоодон өткөрдөн баштап өкмөт көзөмөлүнө алса, ошол убакта биз ар бир федерацияны ар бир мекемеге же частный крупный компанияларга байлап беришибиз керек. Өзүбүз, мамлекет, өкмөт. Мындай да бул на добровольный основе эмес, баягы кичине эметип суранып, кичине сунуш берип, жардам берип, федерацияларга жардам беришибиз керек. Анткени деген федерациялар өздөрү менен ошондуктан пикир келишпештик бар. Ошондуктан спортчулар бири-бири менен мына азыр эле Канат Кениш айтып кеткендей, тигилер соревнование өткөзүп атса, булар соревнованияга барышпайт да, турнирлерге. Ушул эмнеге? Бул деген ичи тарлык болуп калат, пикир келишпестик болуп калат. Ошону карап берсеңиздер, рахмат. Сөз Турузбеков